Aslında gülüm gitti geliyor, ölüm gelem demedi geliyor. Öldürüp koyup kaçıp duruşatmayın kızım, hayda kızım. Hiç kim gelmedi aldığınızlarga. Hiç kim yok, hiç kim yok. Kemesin gözüme görünmesin demi. Дагы bir kız зомбулуктун курмандыгы болду. 24 жашында өмүрү аянычтуу өлүм менен коштолгон кыздын жакындары биздин УТРК Жалабат телеканалыбызга кайрылып, кызынын суицидке барбайлы киши колду болгонун айтып армандашат. Гүлзина Мөндөева темага кайрылат. Эне бала деп боздобосун. 24 жаштагы ден соолугу чың кызынын сөөгү өзүн өзү асып алды деп алдына келген эненин күйүтү. Felaket bolup durdum koy. Vay şurada asmam koyamı, şurakta kızım da asmam koyamı. Vay en boylu kızım, en sulu kızım da şurada ası veremi. Ası veremi. Денеси жансыз табутка айланган Назира Эмилбек кызы 22 жашында Нукен районуна турмушка чыккан. Жашап жаткан жылдар арасында жаш үй бүлөнүн турмушу ызычуу менен өткөнүн айтышат. Бир жыл жолдошу менен эки ажырым жолго түшүп, кайын журтуна барганына бир нече ай болгондо ушул окуя жүз берип отурат. Буга чейин кол көтөрүп келгенде, буга чейин кол көтөрүп, кайча жол уруп, мен өз çaldı bir stakan suğa beni bir şapala kurdu деп çaldı. Bir stakan suğa bir şapala kuram benim kızımdı. Su içmey ölsün. Su içmey ölsün bana mıla kızıma çalgan eken. Bişkekte ya vurdu beni hiç alıp. Kızdın tuğandары анын өз өмүрүнө кол салганына ишенишпейт. Окуя болоордун алдында бир туган эжеси жумуштагы кыздарына барарын айтып байланышкан. Ökül atası çalıp jön bir oz aytты болду. Bizge başka hiç kim kabar algan жок. Oşo morgda turganda деле morgda biz kançada bardık. Ve 6'da barıştı saat 10. Gündüz 6'da ya? Tünkü. Keçki. Keçki 6 boldu. Oy, saat 12'de 11:30'da kelişti. Oşağa çeyin birösü kelip bizge kelip je eşik aldığa kelgen jok, je morgdun aldına bir tugandары kelgen jok. O şerde birö kuyösü dele kelgen jok. Öldürüp koysa kendini. Kaytıp gelir. Öldürüp koyup kaçıp duruşatmayın kızım, hayda kızım. Hiç kim gelmedi aldığınızlarga. Hiç kim yok. Kemesin gözüme görünmesin demi. Öldürüp ölü gülü vertir bana şu kafalarından. Денедеги зордук зомбулуктун издери, асына алган жердин аралыгы да аларды ушул ойго түртүдү. Андан калса ал убакта жолдошунун үйүндө коноктор болгон. Окуянын бир көзүмен кирип аракет кылып, көрүшкө аракет кылып көрдүм. Эми эч кимдин баласын андай акыбалда көрүштү, Кудайым насип кылбасын. Мен өтө оор нерсе, ал нерсени элестетиш кыйын. Асылган экен, асылган мойнунда чоң из бар экен, мойнундагы салынган жиптин катуу кыскандыгын байланыштуу эттен өтүп терге чейин кетип калган экен. Мен өзүм карындашым үчүн толук көргөнгө өзүмдүн эрким чыдабады. Тизесине чейин өзүм көзөмөлдөп карадым, колдо отек бар экен. Bir kol splashnoy мындай кызарып отек берген. Тизеде отек бар, анан мойнунан болгон үчүн буттун бармактарында ишик бар экен. Буту ишип кеткен экен, отек берипчи бутунан. Кечинде суу алганыбызда аркасына зарядниктин бандай шунуру менен чапкан издери бар да. Анан колдорунда гематомалары бар, көгөргөн жерлери, анын санында бар да. Бул кече моргда көргөнүбүздө жок болчу, кечинде майрам суу алганыбызда ошо шунур менен 5-6 жолу чапкылаган немеси бар. Аркасы карайып калган. Буга чейин дагы сабап келген да. Анан бул жакшы көргөндүктөн кайта баргандан буга үй бүлөсү дагы зомбулук көрсөтүп. Ал эми маркум болгон келиндин жолдошу экөөнүн ортосундагы пикир келишпестиктен улам ал өз жанын кыйды дейт. Үйлөрдү карадым, ишки үйдү карадым, балконаларды карадым. Летний кухняга кирсем, асынып турупт. Анан көтөрүп, бутунан көтөрдүм, банан тышкырдым. Үйдө жеңем бар болчу, атам деле инвалид, апам деле баса албайт, үйдө постельный жеткенде машина уруп кеткен болчу. Кыйкырдым, эч ким укпады, көтөрүп турдум, моюнун чече албай койдум да. Колумдан кармап, моюнун чече албай койдум. Столдун үстүнөн карасам, бычак турган экен, ошо бычак менин жипти кестим. Анан кесип жерге жаткызып
жүгіріп жеңемді айттым, жеңем шақырдым. Анан үстіне бетіне су шаштым, бетіне тұр деп анда ұрғыладым бетіне. Ошол. Бул окуя боюнча учурда Нукен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан тергөө амалдары жүрүүдө. 2025 жылдын 13 август күнү Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө Нокен райондук тез жардам бөлүмүнөн кабарлаган. Анда 2025 жылдын 13 август күнү саат 17:40 чамасында 2001 жылы туулган келин өзү жашап жаткан үйдө жайкы ашканасында асынып каза болгондугун билдирген. Аталган маалымат Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан маалыматтарды электрондук каттоо журналына өз жаны кыйуу болуп катталып, учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми териштирүү иштеринин жүрүшүндө Нокен райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, маркум келиндин денесине сырттан кароо жүргүзгөн учурда денесинин сыртында оор жаракаттар аныкталбагандыгы, ал эми ага карата соттук медициналык жана биологиялык, гистологиялык экспертизалар дайындалгандыгы маалым болгон. Иштин чоо жагдайы медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен белгилүү болмокчу. Кыргызстанда кыз келиндерге болгон зордук зомбулуктун атынан кыйылган өмүрлөр бир топ. Гүлжан Амандөө, Бурханбек Матов, Жалал-Абад шаары. Урматтуу туугандар, эл мырзага зубур аябай жай жүрүп жатат. Улардын ыраазычылыгы үчүн ушул күнүгө колдон келишинче ушул балага жардам кылып туруңуздар. Ушул баланын күнүгө ушул басканы бала үчүн оор алып келип жатат. Ушул каражаты чогулуп бүтөр менен буйруса, эл мырза операцияга кеткен жатат туугандар. Ушул азыр апасынын колунда 1.600.000 сом турат. Ошондой эле 1.200.000 сом жетпей турат, 1.600.000 чогулуп, азыр ушул 1.200.000 калды. Биз сиздерге видеону чыгарып берип жеткире беребиз туугандар. Кайрымдуулук сиздерден, барыңыздардан Алла разы болсун. Ушул балага кайдыгер карабастан абалын карап туруп туугандар, колуңуздардан келген жардамды берип кетиңиздер. Реквизиттер Мухамбек П деп чыгат М-банк, ошондой эле Сбербанк, Замира Мавлянова Ч деп чыгат туугандар, Россия өлкөсүнөн которгондорго.